Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Мен бул видеодо бир ой тууралуу, бир пикир тууралуу, өзүмдүн пикирим тууралуу бөлүшүп кетким келип атат да. Анткени мына билебиз, Кыргызстанда мына ундун баасы акыркы бир жылда десек болот, мындай бир 400 сом, 500 сомго чейин кымбаттады да. Мисалы, өткөн жылы ушул пандемия учурунда 1100 сом, 1000 сом, 1200 сомдук ундар бүгүнкү күнү 1700, 1800 сомго чейин көтөрүлүп атат да. Эми ун жагынан алганда биз Кыргызстан негизи Казакстанга, коңшу Казакстанга көз карандыбыз. Алардан ун келбей кала турган болсо, эми бизде ун азыгынын жетишсиздиги бул чоң маселе жаратат да. Ошого байланыштуу мына Кыргызстандын өзүндө түштүк аймакта эң чоң ун чыгаруучу ун комбинаттар бар. Булардын бирөөсү Жалал-Абад шаарында, ал эми экинчиси Ош облусундагы мына ушул Кара Суу районунун Телман айылына жайгашкан, Сарай айыл өкмөтүндөгү. Ушул ун комбинат бүгүнкү күндө мындайча айтканда иштебей турат. Тагыраагы бир чекеси гана иштеп турат да. Сиздер мына видеодон көрсөңүздөр болот. Мен атайын мына ушул ун комбинатты көрсөтүү үчүн сиздерге атайын дрон менен ошо тарттырып көрсөтөйүн дедим да. Анткени мына ушул сиздер көрүп турган чоң ун комбинаты, мен мунун ун комбинаттын тарыхы жөнүндө айта турган болсом, бул 1961 жылы курулушу башталып, 64 жылы курулушу аяктаган. Буну германиялык куруучулар, архитекторлор курушкан. Бул боюнча мен ошол чоң атам айтып кеткен. Андагы маалыматтарга ылайык ушул германиялыктар курган да. Бул ун комбинат негизи мына ушул Ош облусунун толугу менен ун менен камсыздай алганга мындай бир күчү жетмек да. Толугу менен болбосо дагы басымдуу бөлүгүн камсыздай алмак. Камсыздап келген буга чейин. Бүгүнкү күндө мына ушул ун комбинаттын сиздер көрүп турган мына бункерлери, бочкалары баары бош турат. Бул ун комбинаттын ичинде дал ушул тапта пескоблок чыгат. Кыш куюшабы билбейм, газ бар бир чекесинде, баягындай суюк газ баллондорду толтуруп берген. Бажы кызматынын терминалы дагы бар азыркы учурда. Бул жерде ушул жүктөр келет, коммерциялык негиздеги. Бирок негизгиси ун комбинаттын бир кичинекей бир бөлүгү эле иштеп турат да бүгүнкү күндөчү. Эгерде мына ушул ун комбинатты толугу менен мамлекет, өкмөт өзү көзөмөлүнө алып, реконструкция кылып, оңдоп түзөөдөн өткөрүп, өкмөт өзү иштетсе, эгерде өкмөт өзү иштете албаса, ички инвесторлорго берсе ушуну да, анан кийин ушул ун комбинат мындайча айтканда толугу менен бардык цехтери, ичиндеги бардык ушул фазалары ишке түшсө, мен ойлойм да, ушул балким Кыргызстанда деле мындай бир унга болгон муктаждыкты ушул ички дүң продукциянын же болбосо ички өндүрүмдүн эсебинен камсыздай алмакпыз да. Жалал-Абадтагы ун комбинат бүгүнкү күндө иштебей, ал боюнча толук маалыматым жок. Дагы бул боюнча кичине изилдеп маалымат чыгарам. Бирок мен билгенден ушул ун комбинат буга чейин көп жылдардан бери мындай толук кандуу иштебей келет да. Анан буга чейин бул ун комбинаттын ичинде кытайлык ишкерлер челек чыгарды, темир челек, мармелад жасашты. Баягы геловый шлепкалар, бут кийимдер чыгып жүрдү. Кыскасы көп нерсе болду. Бирок мен ойлойм да, ушул өзүбүздөгү мындай жаңы завод куруп, жаңы бир фабрика ачайлы деп көп айтып атпайбызбы? Андан көрө ушул бар комбинатты, өзүбүздө турган даяр заводду, даяр ишканаларды иштетсек дейм да. Ошону менен бирге мен дагы бир нерсени айтып кетким келет. Эгерде ушул ун комбинат курула турган болсо, биздеги мындайча айтканда бош жаткан кайракы жерлерге дагы буудайлар эгилмек. Дыйкандар ушул жерлерди издеп калмакта, адырларда, дың жерлерден, балким дың жерлерди суу кылып өздөштүрмөк. Бүгүнкү күндө технология өнүктү агро тармагында делечи. Андан кийин ушул комбинат толугу менен ишке түшө турган болсо, балким бизде деле ун арзан болмок, бизде деле мына ушул ундун сапатын жакшыртканга бир аракеттер көрүлмөкпү дейм да. Анан кийин Казакстанды карап отуруп эле, мен билгенден Кыргызстандагы ун заводдор жергиликтүү буудайларды канчалык деңгээлде сатып алат билбейм, бирок негизи буудай дагы импорттолуп келет. Буга чейин ушул көп заводдорду мен билем. Буудай дагы Казакстандан келген буудайды чыгарып, анан ошол иштетишет да жергиликтүү заводдор. Менин оюмча Кыргызстанда дагы мына ушул ун өндүрүүнү бир жолго коюш керек. Өкмөт өзү жолго коюш керек. Өкмөттүн колунан келбесе, муну
бир жеке инвесторго бериш керек дагы, аны мындай ага шарттарды түзүп бериш керек. Бүгүнкү күндө айтып атпайбы, баягы шекер өндүргөн жана башка ошолорду салыктан бошотойлу деп, ошол сыяктуу эле ун өндүргөн ишканаларды дагы салыктан бошотобу, азайтабы, эми бир жолун табыш керек да, менин оюмчачы. Андан сырткары мен ушул ун боюнча бир сөз уккам, неге Кыргызстандагы ундардын сапаты Казакстандагыдай болбойт деп. Бир ушул боюнча адистин оозунан угуп калгам да, эми ал айткан, негизи ундун сапаттуу болушунун себеби, сыры бул мына ушул буудайдын тындырылышында деп айткан да. Тагыраагы, мисалы үчүн мына ушул мелкомбинатта бункерлерди көрүп турасыздар. Мына ушул бункерлерге ундар толтурулат экен дагы, анан кийин 2 жылдан кийин бир четинен баштап ундар чыгарыла баштайт экен дагы. Мындайча айтканда, бункерге төгүлгөн жаңы орулуп келген буудай канча бир убакыт сакталып туруп анан кийин чыгат экен да. Наркы башынан утуру унду чыгарып кете берет комбинат, а бул башынан төгүп кете берет. Эми анын үчүн чоң бункер болуш керек, мына ошого окшогон. Конвейер ушундай тартипте иштесе, тындырылган буудайдан сапаттуу ун чыгат деп айткан да. Мен ойлойм, ошондой конвейерди Кыргызстан деле түзсө болот да, бул жасаса боло турган нерсе. Ошон үчүн бул менин оюм, сунушум, пикирим. Сиздердин оюңуздар кандай? Ушул комментарийге жазыңыздар. Негизи Кыргызстандагы ун заводдордун баарын ишке түшүрүп, оңдоп түзөөдөн өткөрүп, өзүбүздө буудайды эгип, өзүбүз эме кыла турган болсок, балким бизде деле ун арзан болмок. Анткени ун бул нан бизде мындай жер жүзүндө эң көп керектелүүчү каражат да. Ошондуктан менин оюмча ушул ун заводдорду ишке киргизиш керек. Балким муну өкмөттүн мүчөлөрү, балким өкмөт башчы Улукбек Марипов бул видеону көрүп аткан болсо, мен айтат элем, ушуга окшогон эски заводдорду ишке киргизели. Буга чейин мына Кара Суудагы Тамеки заводко барды, оштун губернатору, эски трактор өндүрүүчү заводко барды. Мына ушул комбинатты дагы толугу менен мамлекет өзүнө алып, көзөмөлдөп ишке киргизе турган болсо, мен ойлойм, Кыргызстанда деле мындай бир жасаса болот да. Кыргызстанда деле көп нерсе жасаса болот. Мисалы үчүн азыр суу майдын баасы кымбат. Ушул убактан баштап дыйкандарга күн карама семичке эккенге бир сунуш бериш керек, Айыл чарба министрлиги. Билбейм, Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери бизде мындай бир жарытылуу айыл чарба министрин эч ким көрө элек да. Мындай бир айыл чарба министри келиптир, анан ушундай реформа жасаптыр деген. Бардыгы билбейм, айыл чарба министрлери же оозуна талкан салуула, буга чейинки көп айыл чарба министрлерин көрдүк, бирок мындай бир тытынып иштейин, кызыгып иштейин, бир реформа жасайын, бир ички өндүрүштү өзүбүздө импорт кылбай, өзүбүз камсыздайлы деген бир аракетти көрбөй келебиз да. Мен ошондуктан кайрылат элем. Бүгүнкү күндө мына ушундай ун жана майды өзүбүздө жетиштирип, сырьёлорун өзүбүздө өндүрүүнү бир жолго коюшубуз керек да. Ой пикирлерди комментарийге жазыңыздар. Мен видео жаккан болсо класс басыңыздар.